Ормуз кысыгы кайра жабылды. Иран Израилди Бейрутты бомбалоого айыптады. Иллинойсто 45 кг наркотик менен украиналык Иван Кучук кармалды. СДЛ'ды узартканы барган борбор азиялыктарды айыс кармап кетти. Эдил Байсалов АКШга элчи болуп дайындалды. Саламатсыздарбы, бүгүн 9 апрель 26 жыл. Менин атым Кубат Отурбаев. Биз Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз, колдоңуз. АКШ Иран ок атпоо макулдашуусу кризиске учурады. Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Саид Хатибзаде BBC'ге берген интервьюсунда шаршембиде Израилдин Ливанга чабуулу АКШ Иран ок атпоо макулдашуусун олуттуу бузду деп сыпаттады. Ал Израилди Ливандагы массалык кыргынга айыптады. Анткени аткылоо, бомбалоолордон 203 адам каза болгондугу маалымдалды. Хатибзаде ошондой эле Ормуз кысыгы АКШ агрессияны токтоткондо гана кайра ачылаарын билдирди. Ошол эле учурда Дональд Трамп АКШнын аскерлери азырынча Ирандын аймагында кала берерин жарыялады. Ал арада Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху АКШ менен Иран ортосунда макулдашууга карабай Израил зарыл болгон учурда, зарыл болгон жерде Хезболлага каршы чабуулдарын уланта берерин жарыялады. Иштин баары Иран менен АКШнын макулдашуусуна Израиль киреби жокпу, ушундан иш чаташты. Ошентип тараптар Исламабадтагы жолугушууга чейин 10 пункттан турган макулдашууну ар башкача түшүнүп, ар кимиси ар кандай өз пайдасына чечмелеп жаткан чак. Трамп Иран өзөктүк программасынан баш тартышы керек. Ормуз кысыгы дароо ачылышы шарт. Абал турукташмайынча АКШ аскерлери кетпейт. Шарт бузулса массалык чабуул дароо жасалат деп жатат. Иран болсо Ормуз кысыгы жабык деп кемелерге кабарлады. Израилдин Ливандагы чабуулдарын айыптады. АКШ менен Израил агрессиясын токтотсо гана кысык кайра кемелерге жол ачат деп билдирди. Израиль болсо өз кезегинде келишимде жок экендигин айтып, Ливанга чабуулун улантты. Ал арада Орусиянын 6 суу кемеси, анын ичинде 2 атомдук суу астындагы кемелери Ирандын инфраструктурасын АКШ менен Израилден коргоо максатында Ормуз кысыгында жүргөнүн Москва расмий тастыктады. Эми башка жаңылыктардан Иллинойсто 45 кг маңзат менен украиналык Иван Кучук кармалды. Иллинойсто кармалган Иван Кучукту сот бонд менен чыгаруудан баш тартты. Кучук алгачкы берген көрсөтмөсүндө Калифорниядан Висконсинге бир гана чемодан алып бараткандыгын айткан. Анын жеке машинасын токтоткон полицей чемоданды аш дегенде Иван анда ачкыч жоктугун, ичинде эмне бар экенин билбей тургандыгын айткан. Ошол эле маалда ал чемоданды $10,000 жеткирип баратканын, буга чейин да 2 рет ушундай чемодан ташыганын кошумчалаган. 25 жаштагы Иван Кучук Украинадан качкын катары 22-жылы келип, унаа ташуу тармагында иштеген. Ал Инстаграмда блогер катары белгилүү болуп, өзүнүн кымбат машиналары менен маалымат бөлүшүп турчу. Сот анын айыбын аныктаса, 45 кг маңзат ташыганы үчүн аны узак мөөнөттүү абак күтүп турат. Эми мигранттарга байланыштуу жаңылыктардан СДЛ'ин узатканы барган борбор азиялыктарды айыс кармап кеткендиги белгилүү болду. 3 апрелде Пенсильваниянын Киттанин шаарчасына коммерциялык айдоочулук күбөлүгүн СДЛ'де узартканы барган борбор азиялыктарды айыс кармап кетти. Камакка алынган 13 адамдын арасында кыргызстандык, өзбекстандык, түркмөнстандыктар бар жана ошондой эле ал жерде мурдагы Советтик Республиканын жарандары да болгон. Айыс офицерлерин Чакан шаарынын тургундары ДМВнын алдына капысынан көп адамдар чогулганда чакырышканы белгилүү болду. Айыстарга түштүк Франклин шаарчасынын полициясы да телефон урган. Ошол жерде катышкан, ошол жерде болгон биздин Найк деген тууганыбыз бар. Ошол жигит бизге окуянын чоо жайын айтып берсе. Меники правам Пенсильвания штат болчу. Баргандын себеби биз могу трак драйверлер ар бир 2 жыл сайын жана медикал карт деп коет. Колуң иштейт, көзүң көрөт дегендей мындай текшерип, ошол баары жакшы, трак айдаңга болот деген документ берет. Датасы бүтүп калган болчу, ошону узарткан баргам. Ызы чуу эмнеден келип чыкты негизи? Анан айыстарды ким чакырды деп ойлойсуз? Буга чейин, ушул убакытка чейин дагы ДМВ жанагы медикал картаны узартпай аткан. Жанагы ызы чуу чыккан ДМВда узартып атат деген маалымат келип түшкөн, ошонун себебинен ошол жака барганмын. Айыстарды ким чакырды деген вопроско
Ал жерде Китанинг деген кичинекей эле шаар экен, ал жерчи. Эле адам көбөйүп, могу именно кыргыздар, өзбек, могу СНГ улутундагы адамдар көбөйүп кеткендиги үчүн местный американецтер жана келгенде көп очередь күтүп, подозрение кармап ошого айыстарды чакырыптыр менин маалыматым боюнча. Видеолордон көргөн боюнча айыстар аябай көп болду. Анан сиз кантип кармалбай качып кеттиңиз жана канча адам кармалды негизи? Тилекке каршы кармалгандар болду. Мен кантип качып кеттим себеби эң бери жакта мен турган болчумун. Мен жаныма келип туруп эле сразу дерезени түшүрдү. Анан бери кел дегенде мен сразу эле качканга үлгүрүп калдым. Өзүбүздүн кыргыздардын бул жакта телеграм группаларыбыз бар. Ошол жакта онлайн чатыбыз бар. Ошол жакка кирип башка кыргыз туугандарды кичине болсо дагы маалымат бергенге жетишип калдым да. Биздин суроолорго жооп бергениңизге чоң рахмат. Кимдир бирөөгө бул жардам болот деп ишенебиз. Ал арада АКШнын транспорт департаменти англис тилинен кыйналган 17 000 трак айдоочуларды жолдон четтеткендиги белгилүү болду. Бул саясат мындан ары да тереңдей берет деп айтылууда. Эми Америка менен АКШнын ортосундагы мамилелерге байланыштуу маалымат Эдил Байсалов АКШга элчи болуп дайындалды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Эдил Байсалов вице-премьерлик кызматтан кетип, Кыргызстандын АКШдагы толук ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Байсалов узак жылдар бою оппозицияда жүрүп, Сооронбай Жээнбековдун тушунда Кыргызстандын Улуу Британиядагы толук ыйгарым укуктуу элчиси болгон. 20-жылдагы окуялардан кийин ал 4,5 жыл вицеликти аркалады. АКШда мектеп автобусу темир жолдо кырсыкка учурап кала жаздады. АКШнын Флорида штатында мектеп окуучусунун айдоочусу полиция тарабынан камакка алынды. Себеби ал 29 окуучуну салып баратып, темир жол өткөлүнүн жанындагы жол белгисин этибарга албай эреже бузган. Ал өткөлдөн араң өтөөрү менен поезд темир жолдон чоң ылдамдыкта өтүп кеткендигин көрүүгө болот. Жергиликтүү шериф 67 жаштагы айдоочуну кармады, ага айып коюлууда. АКШда окуучуларды мектепке, мектептен үйгө атайын бекер автобустар ташыйт. Айдоочулардын айлыгы салыштырмалуу аз болгону менен ага ишке орношууга бир катар талаптар каралган. Урматтуу көрүүчүлөр, бул 9 апрелге карата Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы болду. Биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз, колдоңуз, сак саламатта туруңуз.